Салам достор, сиздер менен Бак өстүрүү каналы. Бүгүн биз сиздер менен шабдалыны данегинен өстүрүү боюнча сөз кылабыз. Данектен шабдалы өстүрүүнүн эмне зарылчылыгы бар дешиңиздер мүмкүн. Базардан сатып алган көчөт менен данектен өскөн көчөттүн айырмачылыгы болот. Данектен чыккан көчөт узак жашайт жана ысык сууга чыдамкай болот. Ошондой эле оору сыркоо менен аз ооруйт. Данегинен өсүрүлгөн көчөттүн ок тамыры болот, а базардан келген ок тамыр сакталбайт. Сиздердин коргонуңуздарда дагы мына ушундай өсүп турган шабдалы көчөтү болсо керек. Жай же күз айларында бул шабдалынын этин жээлип, данеги астында калат. Азыр сиздерге көрсөтөйүн. Мына бул жерде жаткан данектер шабдалынын данектери. Былтыры мөмөсү жээлип, данек ошол бойдон жерде калган. Же болсо сиздер магазинден сатып алып, шабдалынын данегин сактап коюңуздар. Данекти күз айында жерде айдап, жерге тигилет. Жерге тигилип 5 сантиметр үстүнөн көмүлөт. Күн жылып, жаз келери менен жакшынакай болуп, шабдалы көчөтү өнүп чыгат. Шабдалы көчөтүн август айына чейин жакшылап карап, суусун берип өстүрүү керек. Август айында көчөткө Т формада бүчүр салынат. Бул көчөткө былтыркы жылы август айында бүчүр салганбыз. Мынакей жаз келгенде үстүн кыркып салдык. Эки жагында гүл жана ортосунда бүчүр өсүүгө аракет жасап жатат. Бул бүчүрдөн күзгө чейин 1 же болсо 2 метрге чейин өсүшү керек. Ушул эле бүчүрдү 4 бутактуу кронага дагы кыйыштырсаңыздар болот. Ар бир 4 бутагына чейин кыйыштырылган. Бул формасы даяр. Мына гүлдү алдында турат. Мына ушул денегинен өстүрүлүп аткан көчөттөр. Быйыл буюрса жакшынакай болуп формага ээ болот. Бул кыйыштыруу штампка эмес, кронага жүргүзүлгөн. Шабдалыны бүчүр салуу эле эмес, калемче түрүндө мына ушундай кыйыштырууга дагы болот. Бул март айында жасалат. Мына ушул турган көчөт 2 жаштагы данектен өскөн көчөт болчу. Буга калемче түрүндө биз кыйыштырдык. Сиздер кыйыштырган көчөт 2 жылда мына ушундай сонун бак болуп калат деп ишенебиз. Мынакей көрүңүздөр. Бул 2 жыл мурда калемче түрүндө кыйыштырылган көчөт. Быйыл мөмө берүүнүн алдында турат. Азыр сиздерге көрсөтөлү. Кыйыштырылган жери 2 жылда мынакей бүтүп кеткенин көрүүгө болот. Мына ушул жеринен кыйыштырылган. Мына достор, жыйынтык ушундай. Дайыма тынч болуңуздар.